саламатсыңар балдар. Бүгін астрономия сабағы. Сабағыбыздың темасы ай жөнүндө түшүнүк. Сабағыбыздың мақсаты ай жөнүндө маалымат аласыңар. Жана айга кандай изилдөө иштери жүргүзүлүп жатат. Мына ушул жөнүндө кеңири бүгүнкү сабагыбызда маалымат аласыңар. Биз силер билгендей эле ай жердин табигый жандоочусу экендигин мурунку сабакта билгенбиз. Ал жерге жакын асман телоосу болуп эсептелет экен. Анын радиусу 1737 километрге барабар. Массасы жердин массасынан 81,3 эсе кичине. Ал эми тыгыздыгы боюнча 3,35 грамм бөлүнгөн сантиметр куб. Айдын бетиндеги эркин түшүү ылдамдануусу 1,63 метр бөлүнгөн секунда квадратка барабар. Башкача айтканда, жердин бетиндеги караганда 6 эсе кичине дегенди билдирет. Демек, каалагандай нерсенин айдын бетиндеги салмагы жердегиге караганда 6 эсе жеңил болот дегенди билишибиз керек экен балдар. Айда суу бууларынын жана атмосферанын жоктугу, анын бетинде жүргүзүлгөн түздөн түз өлчөөлөрдүн негизинде далилденген. Азыр силер көрүп турасыңар айдын телескоп аркылуу тартып алган сүрөтүн. Мында айдын бетинде күндүзгү жана түнкү температуралардын кескин өзгөрүп тургандыгын жана айдагы күн менен түндүн узактыгы дагы өз таасирин тийгизет экен. Айдын күн нуру тийип турган чекитинде температурасы плюс 120 градус Цельсияга барабар, ал эми каршысындагы түнкү жарым шарында минус 170 градус Цельсияга барабар экен. Ай күнүнүн бирөө өткөнчө температура мына ушундай өзгөрүп турат экен. Биз айды куралданбаган көз менен деле көрсөк болот го балдар. Мында айдын бетинде айрыкча эффективдүү деталдар болгон кратерлер бар экендиги көрүнүп турат. Биз ошол куралданбаган көз менен көргөнүбүздө эле. Ай дискинин 60%-ин түзөт. Калган 40% аймагын каралдын түстөгү деңиздер ээлеп турат. Эми ай жөнүндө маалымат алгандан кийин азыр айга кандай изилдөөлөр жүргүзүлүп жатат? Мына ушуга көңүл бурайлычы. 1959 жылдан баштап СССРда жана АКШда айды ар тараптан изилдөө максатында ар кандай түрдөгү 50дөн ашык космостук ракеталар айды көздөй учурулуп, айдын жанынан өтүп кеткен. Кээ бир анын жасалма жандоочулары же болбосо спутниктери болуп калышкан. Үчүнчүлөрү айдын бетине конуп, жерден берилген башкаруу боюнча илимий изилдөөлөрдү жүргүзө башташты. Алардын ичинде айга конуп, андагы заттардын үлгүлөрүн алып, аны кайра жерге жеткирүү максатына ээ болушту. Мисалы дейт, СССРда 1970 жылдын 12 сентябрында Луна 16 корабли учурулган. Ал айга жумшак конуп, андагы заттардын үлгүлөрүн жерге алып келген. Айды изилдөөдө АКШнын окумуштуулары дагы чоң ийгиликтерге жетишти. Мисалы 1972 жылдын декабрында 1969 жылы башталган Аполлон программасын ийгиликтүү иш жүзүнө ашырышты. Бул программа боюнча 12 адам айдын бетинде 300 саатча болушту. Анын 80 саатын андагы кабинанын сыртында өткөрүштү. Айга илимий аппараттардын комплекстери, сейсмометр, магнитометр, лазердик чагылдыргычтар дагы орнотулуп, болгон бардык маалыматтарды азыркы учурда
алып жатышат. Демек, ай жөнүндө кеңири маалымат алдыңар. Анда эмесе үйгө тапшырма 23 параграф 63 бет айдын кратерлери боюнча кеңири маалымат таап окуп келесиңер.